İslam dininde bir keremet adam bul жашоосун акыретке багыттаса абат кыла алат. Адам бул жашоосун акыретке багыттаса бул жашоосу өнөт, өсөт. Эгер бул жашоосу ушул эле жашоодо акыретти четке кагып жашаса, бул өзүнүн өзү барып түшүк түшкүндүк, балким экономикалык өнүгүү болор, балким илимий прогресс болор, бирок анын бардыгы барып кыйроо. Качан адам акыреттеги жоопкерчиликти сезсе, бул чыныгы өнүгүүгө алып барат. Бул талашпай турган нерсе. Бирок акыреттеги жоопкерчиликтин аягы эмне? Жаман натыйжа жаза жана тозок. Жакшы натыйжа бул сооп жана бейиш. Мына ушул эки нерсе мусулманды ушул жашоодо бул жашоосун акыретке багыттап абат кылууга түртөт. Ал үчүн ыйман талап кылынат. Тозоктун бар экендигине, ал жердеги жазалардын оорлугуна, андан качып кетүү мүмкүн эместигине, жана бейиштеги жыргал, анын түбөлүктүүлүгүнө, жана бейиштеги жыргал бул жашоодо жок. Аны сүрөттөш гана мүмкүн, бирок түшүнүү да акыл аны көтөрө албайт. Бар экендигине гана ишенебиз, ал укмуш жыргал экендигине ишенебиз, андай жыргал жок экендигине ишенебиз. Мына ушуну менен бул жашообузду акыретке багыттайбыз. Тозокко түшөрүнө ишенбесе, ал күнүнө 9 миллион жолу мусулманмын деп кыйкырсын, жашоосун өзгөрүү болбойт. Бейишке ишенип ага умтулбаса, ал күнүнө 90 миллиард жолу мусулманмын десин, жашоосун өзгөрүү болбойт. Тозокко ишенген адам андан качып жашайт, андан сактанып жашайт. Ар бир кылган ишин тозокко түшүп калбаш үчүн этияттык менен изилдеп анан ишке ашырат. Бейишке ишенген адам ар бир ишин бейишке кирүү үчүн каражат катары жумшайт. Бейишке кирүү үчүн эч нерсесин аябайт. Бейишке ушул жашоодо там салат, ушул жашоодо сарай салат, ушул жашоодо бейишин абат кылат. Бирок бул жашоо аны менен кечилип калбайт. Кечилип кетпейт, бул жашоо калып калбайт. Бейишке багытталган, тозоктон качкан жашоо менен мына жашоо тынч өтөт. Мына ошону ислам дейт.